Кечирип коесуздар. Эфир кайрадан үзүлүп кетти. Мына ошондой саясий активдүүлүктү көргөзөбүз деген жарандар бир нерсени кичине эсине алыш керек. Кандай гана болбосун, ошол социалдык тармакка чыгып өз оюн билдирүүдө абдан абайлаш керек. Аймактар аралык козотууга жатып калбайбы? Кимдир бирөөнүн үстүнөн такталбаган факты берип албаймынбы? Жана коомчулуктун кайсы бир бөлүгүнө менин оюм жетеби же жетпейби деп. Бирок чынында андай саясий активдүүлүк өтө даярдык менен болсо, жанагындай күлкүгө алынып, же мындай же пикири жетпей калуу деген жагдайлар болбошу мүмкүн. Анан айрыкча учурда азыр интеллигенция өкүлдөрү сырттан карап туруп атышпайбы? Эмне болор экен деп. Жанагы муну да көрөлү деген сөз жөн жерден чыккан жери жок. Жапырт саясий активдүүлүк жакшы болгону менен сапаты болгон жери жок. Анан айта кетүүчү жагдай, айрыкча бул мага дагы, башкаларга дагы өтө тиешелүү, бул керек болсо ар бириңиздерге тиешелүү жагдай, сөз эркиндигине тиешелүү маселе. Кыргыз Республикасынын президентинин укук жаатын жетектеп турган Укушев аксакалга мен буга чейин да бир нече рет кайрылдым. Ал киши көрүп эле атканынан күмөнүм жок, билип эле турушат. Кандай болгон күндө да Кыргыз Республикасынын жарандарынын, биздин мамлекеттин көзгө кармаган бирден бир мактанычы мына ушул. Эгерде биз өз оюн эркин айткан коомду басмырлап, кысып, бирин-бири тыйып, ушинтип отура берсек, биз келечекке кул мүнөз, кайталап айтайын, кул мүнөз коомду даярдап беребиз. Бул абдан жакшы эмес. Эгерде биз келечекте сабаттуу, ар бири өз оюн эркин айткан жана активдүү жарандарды, балдарды, жаштарды да тарбиялап берсек, кечээкү Ленин районунда болгон шайлоодой болуп, Эрдоганга 85% эл барып атат, больницадан чыгып алып, тиги каталкага түшүп алып. Бизде колуту аман туруп, президент баш болуп, спикер баш болуп алып, 15% эл шайлоого барды. Демек, аркы саясатчыны Дамира Ниязбекованы же тигини буну биз аларга капа боло турган жагдайыбыз жок. Биз аларга шартты өзүбүз түзүп берип атабыз. Того тери үйүңдө отуруп алып, үйүңдөгү маймылдын үстөлдүн үстүнө чыгып алып, бийлешине шарт түзүп атабыз. Биз өзүбүз карап атабыз ошону. Ошондуктан саясий активдүүлүк бул эң зарыл нерсе. Бир нерсени туура түшүнгүлө, мен саясатка аттанып атам, саясаттан түшүп кеттим, чыгып кеттим дегендерди карап коем. Саясат бул сенин, менин, анын, жалпы эле мамлекеттин ичиндеги жарандардын жашоо турмушунун жыйындысы. Биз баарыбыз чогулуп бир коомду түзүп атабыз. Ошол жашообузду, эртеңки күнүбүздү, мамлекеттин келечегин ордуна коюш үчүн кайсы бир топтогу адамдар ортого чыгып атат. Ал адамдардын сапаты кандай? Ал адамдардын мамлекетти бийлөөгө же болбосо жогорку кеңешке келүүгө, деги эле саясатта жүрүүгө дарамети барбы, жокпу? Аны талдай турган мен, биз, сиз жана жалпы коомчулук. Биз кандай кылып атабыз? 1000 сомго, тууган урук дегенге, жердешим эле дегенге, ай бугу өтүп кетсе бирдеме болор дегенге ошол жол коюп, кекечин дагы, келесоосун дагы, уурусун дагы, коррупционерин дагы, шыпырын дагы, аферисин дагы биз аренанын ортосуна кое берип атабыз. Бул биздин өзүбүздүн кемчилик. Демек, социалдык тармакта отуруп алып, аркага беркиге нааразы болоордон мурун ар бирибиз бир өзүбүздү дагы бир карап койчу жердебиз. Анан мына ушундай жагдайлардан улам Садыр Жапаров, сиз, мен, жалпы кыргыз коомчулугу акыркы жылдарда өзүбүз жаратып алган саясий фигура. Анын артыкчылыгы мененби, кемчилиги мененби биз азыр ортого коюп